Баарыңар билесиңер. Компенсация жеткенде эле жанакы спекуляция башталат. Биздин оюбузча бул сотак $80,000 турат эле, $100,000 турат эле. Кантип алабыз? Каяка? Биз жол курабызбы же булардын жерин эле сатып алып эле жүрөбүзбү анда? Андай жок. Себептен де биз жанакы түндүк айланма жолду дагы жеке турак жайды бузуп атканда, ал жерде ипотека аркылуу дагы 29 жаранга биз ипотека аркылуу үйлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Биз дагы издеп атабыз, биз дагы алардын укугун коргоонго аракет көрүп атабыз. Бул жерден да ушундай болот. Мына 68 билдирүү таратылган, чыңыз айтма. Ошонун ичинен бизде 32 объект муниципалдык менчикке чыгып кеткен. Эмнеге аларды айтпайт? Ооба 36 бар, жанакында кызыл китеп убагында алган, бирок Союз учурунда 40-50 жылдарды эстеп атат, бирок анда деген жеке менчик деген болгон эмес. Мына 99-жылы кирип атпайбы? Жаңы жер кодекси киргенден баштап жеке менчик деген маселе жаралганда. Биз дагы айтып атабыз, 70-жылы генплан болгон, баарына түшүндүрмө берилген, 2006 жылы бекитилген, ал дагы улантылган, ошондой кеңейиш керек деп.